Салам достор, бүгүн сиздер менен ганфан тамагын даярдайбыз. Ал үчүн биз эң алгачкы ирет этти маринад кылып алышыбыз керек. Этти жука турап, туз, кара мурч, майдаланган кориандр, жарым жумуртка, 1 аш кашык кукурузный крахмал, соевый соус, алмалуу уксус кошуп, жакшылап аралаштырып, холодильникке 1 саатка алып коебуз. Эми биз казанга май куюп, күрүчтү салып жакшылап кууруп алабыз. 6-7 мүнөт аралыкта куурулат. Анан туз салабыз да кайнак суу куюп, суусу тартылганча кайнатабыз. Күрүч жумшап, демдегенге даяр болуп калган соң, бетин майлык менен жаап, үстүнөн капкак жаап дымдап коебуз. Эми биз подливке керектелүүчү азыктарды туурап алабыз дагы, казанга май куюп, этти кууруп баштайбыз. Этти кызарганча кууруп алабыз. Эми үстүнө тууралган пекин капустасы менен сельдерейди кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Үстүнөн кызыл көк болгарларды кошуп, аралаштырып, томат пастасын кошобуз. Анан өзүңүздүн табитиңизге жараша специялерди кошсоңуз болот. Туз, кара мурч, майдаланган кориандр аралаштырып, өзүнчө идишке соевый соус, алмалуу уксус, крахмал кошуп, суу куюп аралаштырып, үстүнө куябыз. Кайнап чыккан соң, тууралган чеснок менен сельдерей жалбырактарын кошобуз. Эми капкагын жаап, отту өчүрүп коебуз. Күрүчтөрүбүздү пиалага салып, тарелкага көмкөрөбүз дагы, подливден куюп, дасторконго тартабыз. Мына ушундай дамдуу, сонун тамагыбыз даяр болду. Көргөнүңүздөргө рахмат. Лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Кийинки рецепттерден көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.